Салам достор. Бүгін сілерге чак-чак жасаудығы өзімдің методымны сыныштайым. Ал үшін бізге жұмыртқа, тұз, ұн және сгущенка керектеледі. Жұмыртқаны қалаған өлчемді алсаңар болады. Мен 5 жұмыртқаға жасадым. Сөзге бірінші жұмыртқаларымыздың барын жағып алабыз. Аға жарым чай қашық тұз салып, жақшылап аралаштырып шығабыз. Эми унубузду аз-аздан салып, камыр кылып баштайбыз. Биринчи ушинтип вилка менен аралаштырып алабыз. Камырыбыз коюлганда колубуз менен катуу камыр жууруйбуз. Мына камырыбыз даяр болду. Аябай жабышчаак камыр болот. Эми анын үстүн жаап, жарым саатка эс алдырабыз. Жарым сааттан кийин алып, мен 3 бөлүккө бөлүп алдым. Ар бирин ушинтип тоголоктоп чыгабыз. Тоголоктолгон камырларыбызды жаябыз. Баарын жука тегиз кылып жайып алып, мынтип дасторкондун үстүндө кургатабыз. Кеспей туруп ушинтип кургатып алсак, кийин бышырганда оңой болот. Мына камырыбыз кургап калды. Кескенде да оңой болот, мынтип кургатып алсак. Мен ушундай 4 бурчтук формасында кестим. Сиздер каалаган форманы берсеңиздер болот. Мына ушундай камыр болот, бири-бирине жабышпаган, колубузга да жабышпаган. Ушинтип бардыгын кесип алабыз. Эми майыбызды кызытып алып, чак-чактарыбызды ушинтип кууруйбуз. Алтын өңгө келгенче кууруп алабыз. Мына ушундай цветте болуш керек. Даяр болгон чак-чакка сгущенкабызды куябыз. Сгущенканы 5-10 мүнөт кайнак сууга салып койсок, суyu уланып калат, ушундай болуп жакшы куюлат. Бардык жагына ушинтип куюп чыгабыз. Чак-чагыбыз даяр болду. Бул метод жаккан болсо жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.